Талас районуна караштуу Сасык Булак айылындагы Жумагул уулу Алынкул атындагы мектепте 3-класстан жогору чет тилинен планшеттер менен сабак өтүшөт. Мында бир класста 25 iPad роутерге туташылып, ал аркылуу интернет менен колдонууну жана дагы соңку методикалар, жаңы программалар менен билим алышууда. Бул планшеттер 2014-жылы Кыргызстанга iPad'тар делген долбоордун алкагында Дэвид Малана аттуу ыктыярчы алып келген. Бир жыл аралыгында мектеп окуучулары заманбап техниканын жардамы менен англис тилин жакшы өздөштүрүп, жогорку класстарда окуган ыктыярчылар 3-4 класстын окуучуларына iPad'тарды колдонгонду жана англис тилин өтүшөт. 4 класстын окуучусу Айтурган планшет менен окуу жеңил экенин айтат. Менин үйүндө ноутбук жок дейм. Биз өз чоң апам үйүндө компьютер бар, ушудан оюндарды ойнойбуз, англисчаларды үйрөнөбүз. Биз сүйлөмдөр түзөбүз, окуйбуз, жаныбарларды үйрөнөбүз, өңдөрдү билебиз, словарь жаттатат. iPad'тардан болсо ойнойбуз, китептерди окуйбуз. Чет тили мугалими Динара Султанова 14 жылдан бери англис тилинен сабак берет. Анын айтымында планшеттер менен сабак өтүү өтө жеңил жана балдарга жугумдуу билим берилет дейт. Себеби англис тилинин сөздүгүнөн тышкары жаңы программаларды жүктөп алса болот. Алардын сүрөттөрү кооз жана жакшы сапатта. Ар бир бала кызыгуу менен сабак окуйт. Заман талабына жараша сабак өтүү окуучунун техниканы өздөштүрүүсүнө жардам жана тереңирээк дүйнө таануусуна мүмкүнчүлүк пайда болду. Бир эле кичинекей айылдын ичинде отурбастан ушул iPad'тар менен интернеттин кошулган пайдасы менен биздин айылдан эмес, биздин Кыргызстандан дагы чыгалса болот. Бул башка адамдар менен, волонтерлор менен байланышат. Facebook'тан болобу же башка булактардан болобу көп нерсе, жаңы нерсе өзүнө ала алышат. iPad'тар менен дагы эмне кылса болот, жалаң англис тили эмес, башка чет тилдерди окуса болот. Окуучуларыбыз англис тили олимпиадасынан 1-орун, областтан, райондон 2-орундарды ээлеп келатышат. Окуучулардын билим алуусуна планшеттердин жардамы чоң. Ага далил катары айтсак, 9-класстын окуучусу Кенанбай ыктыярчы болуп кичи класстарга сабак өтөт. Ал англис тилин жакшы өздөштүргөн. Келечекте бийиктиктерди багынтууга умтулат. Ал үчүн чет тилин өздөштүрүп, терең билим алуу керек деп эсептейт. iPad'тар аркылуу биз көп нерселерди да таптык. Биз билбеген нерселерди үйрөндүк. Азыр мисал алсак, биз азыр өтүп жаткан нерселер литературадан, русский литературадан бул Лермонтовдун Белла деген чыгармасы жок да. Аны болсо биз интернеттен таап окуп атабыз. Библиотекада бир эле китеп гана берилген. Мугалимдердин айтымында 1 жылдан бери балдар жакшы ийгиликтерге жетип, област арасында чет тили боюнча жарыштарда алдыңкы орундарга жетишүүдө. Балдардын чет тилине болгон кызыгуулары бир топ өстү дешет мугалимдер. Мындан да жакшы ийгиликтерге жетүү үчүн кошумча чет тил ирими да ачылган. Эльмира Суйтбекова, Нурлан Сорбеков, Альбина Нурбек кызы, Next TV жаңылыктар.